февралдын 7-синде кайтадан митинг өткөрө турганын, тынчтык митинг өтө турганын элдер кабарлап, мыйзам чегинде бардык жерге кабар берип, жазып, кагаздарын чыштап өткөрүштү. 7 февралда эмне болду? 7 февралда Тилек Казыбекович келди, аким. Ошол менен жыйында болгондо бул компаниянын курулушун токтотууга элдин бардыгы каршы чыкты. Себеби эмне каршы? Тогуз-Торой элине 33 жылдан бери эски мурунку макмал алтын комбинатынын тийгизген зыяндуулугу, балдардын индивидуалдык төрөлүшү, давление оорусу, ар кандай жарак оорулардын көбөйүшү, боор оору, рак оорулары жана Тогуз-Торой элинин 90 жашка чейин жеткен uzun ömür жашаган ömürlөрү кыскарып 60-тан ашпай аткандыгы, булардын элдин көйгөйү болуп кеткен. Ошол маселени коюп, мурунку унун эле жетишпей аткан аз келгенсип, жаңы унун кереги жок деп эл каршылыгын билгизип, протокол кабыл алынды дагы. Ошол протоколдун негизинде жергиликтүү кеңештерге жөнөтүлүп, элдин үнүн угуп, жергиликтүү кеңештер дагы кезек сессия чакырып, токтом кабыл алып, 5 айлык кеңештин токтомун алып, 1-7-синдеги протоколго тиркеп туруп, жогорку кеңешке жөнөтүлдү. Жогорку кеңештен токтошуп эмил көтөрүп маселени, ушул көйгөй тууралуу, токтотуу тууралуу аяктан дагы аппарат жетекчилерге тапшырма берип, аяктан да токтотулсун деген чечимдер келген. Буга да карабастан Женалип Максат компаниясынын ишин уланта берген. Ошондо жергиликтүү эл дагы марттын 1-inde чыгышкан митингге токтотулсун деп. Марттын 1-inde чыккандан кийин ошол жерден айыл аксакалдары, жергиликтүү кеңештин депутаттарынан мени төрага кылып шайлап, президентке чейин жеткиргиле деп эл тапшырма бергенден келип, 24 кежиден пресс-конференция берип, урматтуу президентибизге Сооронбай Шариповичке кайрылдык эле. Ал киши ошо телевидениеден көрүп, Мухаммедкалый Абылгазиевичке тапшырма берип, бизди кабыл алууга. Мухаммедкалый Абылгазиевичтин тапшырмасынын кабыл алуусунда чогуу болуп, а жерге 3 министрлик жана Кыргыз алтынын президенти, ушул компаниянын тең төрагасы Женалип Максат кошо келген. Келип сүйлөшүүлөр болуп, ошол жерден да министрликтен сураганда эч кандай документтери толук эмес экенин айтылган. Айтылганда Абылгазиевич Женалипке тапшырма берген. Ушул стройга токтотулсун, документтерин толук эмес экен. Министрликтин баарынан толук алып, элдин үнүн угуп, андан кийин эгер зыяндуулугу жок болсо курасын. Зыяндуу боло турган болсо, эл каршы боло турган болсо курулбайт деген тапшырма берилген. Ошол эле комиссия 10-мартта барган. Барып, аяктан областтан губернатордун зам губернатор келген. Буякта тийиштүү мекеме министрликтерден барган, МВДдан барган, баары барып, ошол жерде эл менен жолугушуу болгон. Жолугушуу болуп, элдин каалоосун укканда, элдин баардыгы каршылыгын билгизген, айткан ошол жерде. Айтканда дагы Женалип Максат муну токтотпой иштетип турганын элдин көзүнчө айткан. Дагы мен иштетем бул компанияны. Силер уруксат бербесеңер да, берсеңер да мага баары бир дегендегидей иштетем деп кесе айтып койгон элдин көзүнчө. Эл кыжырланган боюнча калып калган. Андан кийин 7-синде баары ушул токтомдордун баары токтотулсун деген жергиликтүү кеңештин үнүн укпастан, ошол барган комиссиянын токтотулсун дегенинен ошол жерде милициялардан, прокуратурадан, ГКМБдан барган балдар печаттап токтотулсун деген стройканы токтотпостон булар КАМАЗдарды алып барган, погрузчиктерди алып барган, экскаваторду алып барган. Биз ошо барып комиссия менен бизде фотосъемкалар бар, доказать этип турган. Стройканын ошол 70% курулгандан токтотулсун дегенде. Андан бери 70%-ден кийин дагы мына Азаттыкка
интервью бергенде өзүнүн адиси тастыктап атат. 90% жумушту бүтүрдүк деп. Ошол жерде видео съемкада көргөзүп атат, алар мурунку токтотулгандан кийин канализацияларды казганын. Булардын баарын көргөн эл кыжырланган. 7 апрелде чыгышкан. Бул же бийлик бутагын укпаса, бул эмне деген компания? Бул кимге чиленип алып жазып атат муну деп. Дагы ошол жердеги иштеп аткан Дижел Макмалда иштеп аткан балдар элдин кызына тийип барып айткан. Силердин колуңардан эчтеке келбейт. Биз барып курабыз бул компания иштейт. Дегенден ошентип толкуган эл 7-синде дагы чыккан. Чыгып Тилек Казыбекович аким ошол убактагы. Ошол компанияны жетектеп аткан Асен Русланды жолугушу болгон. Жолугушууда Асен Руслан айткан: биз компанияны токтото албайбыз. Компания дагы эле иш жүзүндө жүрө берет. Эгер келген комиссиялар келсе, ошонун жыйынтыгын угабыз деп койгон. Ошол менен 11-inde элдер тынчтык митингге чыгып турган болгон, дагы токтотусун. 11-inde тынчтык митинг болгондо элдин арасында провокацияны уюштурушкан. Себеби мен ошондой ойлойм да, провокацияны уюштурган деп мен жеке оюм. Себеби бул барган комиссия тигилердин далилдегенде биз эл тарапка утуш көп болуп калат дагы, тигилерге минус болорун билген дагы ошол провокацияны уюштурган. Аердеги жанакы ошондой уруштан кийин таш жеген 3 милиционерге элдин арасынан атылган таш бизге деле тийди. Бирок атайын ошо милиционерди барып көздөп эч ким таш менен койгон эмес. Атылган таштар ошо милиционерлерге да тийди. Анан дагы бир укук коргоочудан бирөө жаракат алды, замнач. Бул киши гражданский кийинип жүргөн. Колунда уюлдук телефон менен тартып жүргөндө булар провокация кылып атат деп балдар бар ошону эми эл болгондон кийин токтото албай айылдан түшкөн балдар жаштык ачуусу менен барып ошого колу тийген. Ал турган факты. Андан тышкары эми эжелер айтып атат, ошол жерге биринчилерден болуп кирген эжелер. Дөңгөлөктөр даярдашты, перчаткаларды мачит этип даярдап койтуруп, соляркага салып, ушундай кылып, биз телевидениеден карасаңыздар көрүп турат, аерде карапайым эл эч кандай колуна бөтөлкө алып алып кирген эмес аяка. Же дөңгөлөк түртүп киргенин көргөн фактылары жок. Далилдери. Анан кийин өздөрү уюштурган деген ойдобуз. Бул элдин көйгөйү эмне? Элдин көйгөйү ушул индивалид балдарды жанакы уудан жаракат алганын азыр текшерсе, жап-жаш балдар тукум куучулук деген биздики бузулуп барат. Азыр зыяны укмуштай көп эски комбинаттын. Ошол эски комбинаттын зыяндуулугун билип алып, эл каршы чыгып атат. Азыр мына биз эл өкүлү катары ушул Бишкекке келдик, дагы делегаттар болуп. Эми өрттөлдү. Эң негизгиси көйгөй бул, элдин көйгөйү. Мына бизде инвесторлорго каршы эмеспиз. Инвестор келсин. Биз ага 5 колдоп, колубузду көтөрүп колдоп алабыз. Инвестор мыйзамды сыйлап, кыргыз элинин мыйзамын сыйлап келсин. Коррупциялык жол менен келбесин. Мына коррупциялык жол менен келип, эч бир кандай документин доказать эте албайчат. Ошентип туруп анан кайта элге карапайым эл, булар мыйзамды бузуп аткан элди сурабай, мыйзамды бузбай, ошонун мыйзамдуулугун суранган элди камап атат. Мына бүгүнкү күндө Бишкек шаарында элдердин баары өзүнүн чөнтөгүнөн патриоттук сезим менен келип атышат. Ушул камалып кеткен 12 баланы чыгарып берүүсүн суранып атат. 3 аял жолдоштордон бар, окуучулардан бар анын ичинде. Буларды эч ким каржылаган жок. Түз эфирден урматтуу мырза Максат Жээнбеков айтып атат. Булардын арасында чорныйлар бар деп. Айланайын карапайым элдин арасында чорный деген жок. Чорный деген өзүнүн жагында болуп атат. 11-ден кийин телефон, уюлдук телефон аркылуу мени коркутуп атат. Сен эмне үчүн ушундай патриоттук менен кошулуп, элчилик кылып менен документацияны өзүнүн жумушуму аткарып тияка алып барып киргизгени үчүн мени коркутуп атат. Башкаларды жөн эле койгула карапайым элди. Үй бүлөңүздү да. Үй бүлөмүн коркутуп атат, айтып атат. Шаарда бир туугандарым бар экен, балдарым окуйт экен. Ушулардын өмүрү коркунучта, сен ушуну билбей атасың деп. Мына 11 күнү мен заявление жазып, тергөөчүгө чыштагам. Муну эмгичек чекти тергөө органдары мага тастыктап бере элек. Мен азыр өзүмдүн өмүрүмдө коркунучта.
бирок элим жерим үчүн деп мен андай эчтекеден коркпойм. Буга чейин 2 жолку революцияга катышкан мен. Патриоттук сезим менен ушул 2 жолку революциядагы ушул элдин үнүн укпагандан, бийлик эл менен эсептешпей калгандан болгон. Азыр Тогуз-Тороо эли битке 22 миң калк бар экен, ушул 22 миң калктын менен эсептешпейби, эл эмеспи? Биздин ушул Африкада курулуп турушундай завод, ошо Африкага алып барабы бизди? Африканын элинде кылабы? Жок, атпеш керек. Биздин Тогуз-Тороонун Алтынчы деген аты бар. Ыйык жерлери бар. Саймалуу таш деген ыйык жерибиз бар. Жыңалач Бугу деген, Манас атанын сөөгү бар деген ыйык жерибиз бар. Ушул ыйык жерлерибизди сактап калыш керек. Экология бузулуп атат. Эң биринчи биздин мамлекетке элдин ден соолугу керек. Ден соолугу болсо, эл болсо, анан кийин мамлекет болот.